Tangkı эфир. Tangkı эфир. Askat. Oho, Kuday Tova. Askat, sen de çıktın mı Kuday Tova? Joksun goy, Askatik. Son birde bolsun auditoriyanda göğüt valalı. Bugünkü tematikabız, Tangkı эфирдин tematikabız bu Жогорку сот. Ошол тематикада мен обращениени Садыр Нуркожоевичке кылам азыр. Андан тышкары Жогорку сотко суроолор бар. Ошол суроолорду жооп берсе экен деген ойдомун. Жооп береби Жогорку сот ошол суроолорума? Бул чоң суроо. Анткени Жогорку сот уже элди көрбөй калган деген ойдомун. Анткени Жогорку соттун судьялары Жогорку соттун мантиясын кийип калганда өзгөрүлүп кетет экен. Ошондуктан, урматтуу достор, суранып силерден бөлүшүп койсоңуздар. Саламатсыздарбы баарыңарга? Асел, Абу Амир, ассаламу алейкум. Асел Молдобекова, саламатсыздарбы? Кубанычбек Асантеги, ассаламу алейкум. Гулайна Мамырканова, саламатсыздарбы? Бөлүшүп койсоңуз. Нуржан Араимова, саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Ошон үчүн силерге мындайча айтканда суроо Таңкы эфирде. Ошону менен азыр Таңкы эфир деп айтсак болот. Кеңеш Жумабаев, саламатсыздарбы? Дагы бөлүшүп койсоңуздар. Көбүрөөк Замира, саламатсызбы? Ооба, бүттү отдых. Каяктагы отдых? Суббота, воскресеньеге эле барып келем. Таңкы эфир. Калгандарына саламдаша албай калсам, барыңар капа болбогула. Урматтуу Facebook досторум, фейктер, троллдор, барыңарга ысык салам, барыңар жакшы көрөм, барыңарды уважаю. Жамандасаңар да мен силерди барыңарды уважаю. Эми тогда баштай берели. Эфирде 20 киши дагы бөлүшүп койсоңуздар. Ошо эфирде 20 киши болгондон кийин дагы бөлүшүп койсоңуздар, суранып силерден. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге белгилүү болбосо, мен сизге бир белгилүү нерсени айтып берейин. Бүгүнкү күнү Уголовный кодекс мыйзамдар менен, кирген мыйзамдар менен, жаңы мыйзамдар менен бүгүнкү күнү единообразие судебной практики деген нерсе болбой атат. Анткени соттор единообразие судебной практикин кылыш үчүн муну бир гана пленум Верховного суда жасайт. Бүгүнкү күнү тергөөдө каша, прокуратурада каша, соттордо каша. Эмнеге? Анткени бир статьяны кандай колдонуштун прямой методичкасы жок. Тергөөчүлөр өзүлөр каалагандай трактовать этет, соттор каалагандай трактовать этет, прокурорлор каалагандай трактовать этет. Өзүлөр каалагандай. Ошол нерсе үчүн бүгүн биздин тергөө органдарында ушундай башаламандык болуп атат. Анткени деген муну карап көзөмөлдөй турган эч ким жок. Муну көзөмөлдөй турган уголовный кодекстин ар бир статьясына илгери мен сотто иштеп жүргөндө биз деген постатейно жасачыбыз. Обобщение судебной практики деген нерсе. Ошол обобщение судебной практики бүгүн жок. Ким жасаш керек деген суроо туулуп атат. Ошол суроону жасай турган бул пленум Верховного суда. Пленум Верховного суда муну жасап туруп, ошондо единообразие судебной практики. Ошондо бизде башаламандык бүтпөйт.
Биз баарыбыз айтабыз, сот реформасы. Сот реформасы эмес. Просто мындайча айтканда, Садыр Нуркожоевич, Замир Курамаевичти чакырып, научно-консультативный совет Верховного суданы чакырып, ошол жерден мындай жакшы бир указание берсеңиз жакшы болот эле. Эй, көзүңөрдү ачкыла. Силердин пленум деген понятие бар. Пленум Верховного суда ошол мыйзамдарды обобщение кылып, ошонун баарын чогултуп бир нерсеге, анан ошонун негизинде обобщение судебной практиканы кылып туруп, единообразие деп туруп, пленум кабыл алат. Ошондо деген башаламандык тергөөдө болбойт. Ошондо башаламандык прокуратурада болбойт. Ошондо башаламандык соттордо болбойт. Эмнеге? Ошондой башаламандыктар. Потому что ар бир юрист, ар бир законду өзү кандай ошону түшүнсө, ошондой трактовать этет. Анткени бүгүнкү күнү жок андай. Союз кезинде, союз тарагандан кийин ар бир уголовный кодекстин болобу, гражданский кодекстин болобу, уголовный кодекстерге обязательно пленум ар бир статьяны карап туруп, ар бир статья комментарий да берчү. Ошол комментарийлердин баарын чогултуп алып туруп, ошонун баарын колдончубуз. Садыр Нуркожоевич, сиз билесиз, сиз да юристсиз. Биз сиз менен бул вопросту илгери сүйлөшкөнбүз. Ошондо сиз деген, пример, ошол жогорку сотторун мантия кийип алып, кымбат машинелерине олтуруп кычыратпай, Фрунзе ресторанына же парк отельге барып туруп, кымбат ресторандарга барып, мындай көрүнүп обед жасабай, пансионаттарда мындай кычыраган мен деген коттедждерди сатып албастан, булар ошону иштесе, бул абдан жакшы нерсе болот. Уголовный иштер боюнча мен, как криминалист катары, айтып коет элем. Уголовный иш боюнча зампредседатель Верховного суда Мусаев Нурлан Алишерович, бул сиздин полный обязанностьңыз. Толук сиз ошону көзөмөлдөшүңүз керек. Анткени мына башаламандыктын баарын жаратып атабыз. Урматтуу Замир Курамаевич, мен сизди жакшы билем. Биз сот тандоо кеңешинде чогуу бир кезде алектенгенбиз. Иштегенбиз. Ошол иштегенде сот тандоо кеңешинде сиз билесиз. Сиздин замдарыңыз, кээ замдарыңыз отрицательный мотивтер менен, ГКМБ берген справкалар менен сиздин бир замыңыз өткөн эмес сот тандоо кеңешинен. Ошондо докладчик болуп мен чыктым элем. Эми азыр кандайдыр бир кызык нерселер менен, кызыктуу нерселер менен бул кээ судьялар отрицательный мотив менен кеткен судьялар, отрицательный мотивтер менен келген судьялар бүгүнкү күнү жогорку соттун соту болуп мантия кийип алып туруп өзүн кудай сезип калган. Силерге айтып кое турган нерсе, урматтуу жогорку соттун соттору, силер мантия кийип алып туруп өзүңөрдү кудай деп эсептебегиле. Силер кудай эмессиңер. Силер кудайга өзүңөрдү теңеңер, бул өтө туура эмес. Бир гана Алла жаратканым бар. Силер биздей эле пендесиңер. Бүгүн кызматыңар бар, кызматыңардын күчү менен пайдаланып, соттук процесстерде сөз бербей, жаңды баскын дегенче айтканыңар, бул туура эмес нерсе. Ошол жолдош Мусаев, сиз даже жогорку кеңештин депутаты силерге суроо берип атса, ошол жерде өзүңүздү төшкө кагып, тим эле ошол жакта сөз бербейсиз. Сиз бир нерсени угуп алышыңыз керек. Жогорку соттун постановление пленума бар. Ошол жерде об этическом поведении судьи деген.
ошол этический поведение судьиде силер деген фемидасыңар, силер угушуңар керек. Силер уккандын ордуна эптеп процесс батыраак бүтүрүш үчүн болду, могу дегенер бул өтө туура эмес нерсе. Дагы ошон үчүн сизден сурап атканым, Замир Курамаевич, урматтуу Нурлан Алишерович, силер пленум Верховного Суданы качан өткөзөсүңөр? По статейна, ар бир статья боюнча чечимди бирдей кабыл алгыла деген нерсени качан жасайсыңар? Бүгүнкү башаламандык бул силердин күнөө. Силерге бул күнөө коюлат. Анткени бул силердин колуңарда. Силерден обязательно пленум Верховного Суданы өткөзүшүңөр керек. Силер пленум өткөзүп туруп, ар бир берене боюнча өзүңүздүн комментарийин беришиңер керек. Ошол комментарийди беришиңер керек. Ушул комментарийдин пленум ошондо токтом чыгарыш керек. Ошол токтом бүт төргөө органдарына, надзорный органдарына, биринчи, экинчи инстанция сотторго обязательный порядок деген нерсе болот. Ошондо башаламандык жоголот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дагы айтып кетейин. Сот тандоо, сот реформа деп башыңарды орукпай деле койсоңуз болот. Просто буларды иштетишиңер керек. Булар иштеген ордуна кычырап жүргөндөн башка иштеген жери жок. Алар иштесе эч кандай сот реформасы керек жок. Алар келип туруп ошо служебный машиналерди айдап алып, арт колтуруп алып кычырабастан, булар иштеш керек. Глейген аппарат, жогорку соттун аппараты, Верховный соттун аппараты обобщение кылыш керек. Ошону обобщениени ар бир берене боюнча обобщение кылыш керек. Ар бир берене боюнча пленум, жогорку соттун пленуму караш керек. Ошону менен токтом чыгарыш керек. Бул берене ушундай пайдаланат, бул берене ушундай иштейт деп туруп, ошондой нерсе чыгарыш керек. Ошондо сот реформасын кажети да жок болуп калат. Ошондо анан кийин ар бир сотко, жогорку соттун соттордун персональный ответственность деген жок. Буларга эч ким жок. Буларды карай турган, текшере турган. Ошон үчүн буларды карай турган, текшере турган жалгыз гана пленум. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди бүгүн ушундай интригага алып келген, ушундай ызычууларга алып келген именно ушундай безалаберный, өзүнүн ишин билбеген, мындайча айтканда жалкоо, сиз туура айткансыз. Бирок карапайым эл жалкоо эмес. Кабинеттерде, креслоларда олтуруп алган чиновниктер, ошолор жалкоо. Карапайым эл жалкоо эмес. Карапайым эл тытынып иштеп атат. Жаным багайын, өлбө жаным багайын деп ошентип иштеп атат. Сиздин болсо, тегерек четиңиздеги жан жөкөрлөрүңүз сизге туура эмес информацияларды берип, сизди туура эмес башаламандыктай интригаларга байлап атат. Сиздин тегерегиндегилериңиз бийликтин күчүн пайдаланып алып туруп, ушундай сизге саботаж жасап атат. Жогорку соттун судьялары Замир Курамаевич, түшүнүп атам, сиздин досуңуз, сиздин адвокатыңыз, сиздин жакын кишиңиз, мен аны түшүнүп атам. Бирок ал киши Замир Курамаевич өзүнүн ишмердилигин эмне себептен мындай сотторду карай туруп, мындай кийим кийгизип же жакшы креслолорго олтургузсун деген нерседен башка бөлөк нерсе менен алек болбой калды. Ошол Мусаев деген процесстерде этический норма поведения деген бар. Ошондуктан
Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге дагы бир сураныч. Жогорку соттун сотторун иштетиңиз, команда бериңиз. Пленумдарды булар өткөзгөнгө милдеттүү. Булар пленумдарды өткөзүп, так милдетин аткарыш керек. Ошондуктан сизден сураныч, ушундай нерселерди иштетиңиз. Ошондо толук болот. Азыркы жасалып аткан нерселердин баары бул сизге жасалып аткан саботаж. Мен ошентип эсептейм. Силерге ошол эле жан жөкөрлөрүңөр, ошол эле соттор, ошол эле төрага, зам төрага баары тең ушундай саботаж кылып атат. Эми урматтуу достор, мен чыкпай алгам эфирге коем, тынчтым. Раз мыйзамдуу түрүндө президенттин атынан, президент жактан, президент тараптан люстрация деген нерсе башталбаса, тогда люстрацияны ушинтип сот тармак аркылуу люстрацияны алып келди. Кимде кандай соттор боюнча негативдүү информациялар болсо, менин личный аккаунтумда мессенджерге жазыңыздар. Мен ошолордун баарын карап туруп, ошолордун баарын могу жерге түз эфирге чыгарып берем. Люстрацияны сотторго люстрация кылбаса болбой калыптыр. Булар кычырагандан башка жумуш кылбай калыптыр. Булар деген процесстерди өткөзөт, өткөзгөндөн кийин кымбат кафе, кымбат ресторан, машинанын артында туруп алып, кымбат эмеде. Мына мен просто баяндама министрлер шотикчен тартам деп кичине анча-мынча тамашалап олтурганда, мен деген 12 сотту көрдүм. 12 сот. Булар течерде отпускада эмес, соттордо эмес, процесстерин жылдырып көлдө эс алып жүрүшөт. Менде Кудайга шүгүр, колумда бар нерсе, мен өзүмө бир мындай коттедж алганга возможностум бар. Бирок соттордун 40 000 сомдук зарплатасы менен 40 000 сомдук зарплатасы менен $1000 коттедждерди жашаган, бир күндө $500, $1000 коттедждерди жашап кычырагандар белгилүү нерсе. Көрүнүп эле турат. Ошондон урматтуу достор, күнүгө чыгам. Эми жогорку соттуна, ар бир соттуна издейм. Эмесин ачык доступта баары тең, баарын издеп, баарын изилдеп, ошону люстрация кылган аракетин кылам. Баарыңарга чоң рахмат көрүп бергениңерге. Кыргызстаныбыз аман болсун, Кыргызстан алга.